Assalamu alaikum agayın. Hazır bir жаңылык uqdum ben. Көчөдө жүрүп ошо боюнча сүйлөйүн деп атам. Мына мэр Бишкек мэри Эмил Абдыкадыров кызматтан башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу бошотулду деп. Эгер ошондой чын болсо, президент дагы бир чечкиндүү кадамдарга барып атат азыр. Абдан жакшы бул маселе. Себеби Эмил достум мен көп сындадым, көп да колдодум. Эми баягы тең тушчулук, эскиден билген, эски кадыр, тажрыйбалуу, Эмилдин албетте сабырдуу жакшы мүнөздөрү бар, жакшы программалары бар болчу. Бирок мындай кыска айтканда, мына заманбап, замандын учкулдугуна тең тайлашып, ошонун ыргагында иш жүргүзө алган жок. Ош кашаңдык кылып туруп алды да, эми ден соолукта болсун, жаңы ишине оомат тилейли. Эми азыр Бишкек мэрин мына шайлоо өткөрсө, президент утат эле. Мен ошону айтайын дедим да. Утат эле, чоң утат эле да. Эгер шайлоо өтсө, мына өзү президент шайлоо менен келди. Ошол азыр ошо шайлаган адамдар дагы ошол президентти колдойт, ошого ишенет. Шайлоо деген бул өзү тандоо деген сөз. Тандоо деген сөз. Элдин элегинен кайсы бир деңгээлде өтүп келген киши жаман болбойт. Чыныгы шайлоо жүрсө. Анан азыр шайланып келсе жакшы болот эле да. Эми биздин Бишкектин азыр Орчунда 3 маселеси бар. Биринчи эң маселеси мына көп жылдан бери абдан бир чечилбей келаткан тазалык. Экинчиси мына транспорт. Үчүнчүсү башаламан салып аткан курулуштар. Жанагы жапай рынок, жапай базар бардагынан арылыш керек да. Мына 3 маселени алдыга коюп, ушуну тез аткара турган. Ушу президенттин өзүндөй чуркап, мобилдүү, ошондой иштей турган адам керек. Шаарды мыкты билген, ал эч качан регионуна эмес тандалса, же жынысына эмес, улутуна да эмес, шаарды мыкты иштей турган мекенчил, ушул Бишкек шаарын мындай айтканда, баягы кыргызча айтканда башын сайып иштей турган адам өтө зарыл болуп турат да. Эгерде шайлоого барса, ушу президент чоң утушка ээ болот эле, мен көзүм жетет ушул. Шайлоо бул тандоо. Шуну айтайын дедим. Аманчылык болсун. Эмил доско дагы бир ден соолук каалап, мындан аркы ишине оомат тилейм мен. Анан кийин эми шаар бул биздин борбор, Кыргызстандын жүзү, Кыргызстандын бажагы да, мындай лидери да. Анан шаар Бишкек оңолгондо, анан башка регион өзүнөн өзү түздөлүп оңолот.